Анда болса келіңіздер, урматтуу туугандар, ушу арукебизге көз тийбесин, бардыңыздардын батаңыздар тийсин. Ар бир үйдө ушундай таланттар төрөлө берсин. Кыргыз эли негизи талантка бай келет. Эл ичи өнөр кенчи деп бекер айтылбаса керек. Анда болса келіңіздер, урматтуу туугандар, азыр сахнага чыга турган сахна падышасы десек дагы жаңылышпайбыз. Бул агабыз менен ар бирибиз сыймыктанабыз. Кылымда бир эле төрөлө турган мырзалардын бири, астыңыздарда мен сүйгөн, эл сыймыктанган оончу, жана ошондой эле актер, куудул, супер куудул, астыңыздарда сахна падышасы Күмөндөр Абылов. Кол чалып эрмет алсаңыздар. Рахмат. Сағынышқан оқшойбыз, а? Чопылдатып эле бетимен өпкүлөп аткандай сезип атам. Рахмат, мен да сиздерди абдан сагындым. Мен да азыр ас болсоңор барып чыгарып эле бирден өп чыгат элем. Таң атып кетет го таңдары. Саламатсыздарбы, урматтуу оштук туугандарым, кутмандуу көңүлдүү кушубак кечиңиздер менен. Сиздер менен көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын, бактылуумун деп эсептейм өзүмдү. Бар болуңуздар, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Рахмат. Мына азыр жаңы эле Назира карындашым айтып кетти. Кыргыз эли талантка бай деп. Мен ушу талант жөнүндө, өнөр жөнүндө айткым келип турат. Негизи эле адам баласы жаралганда жараткан Кудай өзү айбандарды да жаратып, итин да, кушун да жаратып, анан адамды да жараткандан кийин анан жаш бөлүштүрүптүр. Бирине көп берсем, азалганы таарынып калат. Көп бергени кубанып деле койбойт болуш керек. Андан көрө тең эле бөлөйүн деп чөнтөгүнөн калькуляторун алып чыгып бөлүп көрсө 40тан жаш туш келет экен. Ошондо адамга дагы, айбанга дагы, итине да, кушуна дагы 40 жаштан туш келет экен. Ошондо эле биринчи эшек кыйкырып чыгат экен, ырыкты бузуп. Андайда ырыкты бузбаса эшек болот беле. Кыйкырат экен, өзүм эшек болсом, күчүм адал болсо, сүтүм арам болсо, 40 жыл эшекче иштеп эмне кылам? 20 эле жыл жетет мага, кереги жок деп ыргытып кеткен. Ошондо эле адамдар ач көз экенбиз, барып эле баса калып турбуз. Сен же албасаң мен алам деп. Адамдын жашы 60 болуп калат экен. Аңгыча ит чыгат экен, өзүм ит болсом, жегеним алиги болсо, эшикке түнөсөм, кыштыр жайдыр, улуу буңшуп, кыңшылап, каңшылап, 40 жыл жүрмөк белем. 20 эле жыл бок жегеним жетишет, 20-сын жашабайм деп ада кыргытып ийиптир. Аны да адамдар алып алып, сен жебесең мен жеймин деп алып алып, адамдын жашы 80 болуп калат экен. Аңгыча маймыл чыгат экен, өзүм маймыл болсом, мылжыңдап, кылжыңдап, же адамга окшобосом, же айбанга окшобосом, орто жолдо шылдың болуп 40 жыл жүрмөк белем. 20 эле жыл жетет деп ада ыргытып ийген экен. Аны да адам алып адамдын жашы 100гө барып калат экен да. Анан дагы көптөр ыргыткан экен аларды туурап. Жана карга кускундар бизден мурда илип кеткен окшойт анын баарынчы. Ошентип адам 100гө жашы чыккан себеби ушул экен. Ошондуктан айтылат экен, адам баласы 40ка чейин адамча жашай алат экенбиз. Как адамча жашап, адамча ойноп күлүп, адамча сайрандап, шапар тээп, адамча майрамдап, ар бир күнүбүз жылгал болуп, адамча өмүр сүрүп, адамча үйлөнүп, үй бүлө куруп, жаңылып калгандарыбыз кайра башынан эле адамчага дагы эле үйлөнүп, иши кылып, эч кандай проблема жок, адамча окуп, адамча билим алып, адамча аң сезимибиз өсүп жашай баштайт экенбиз. Анан 40тан кийин эшектин жашын жашоого туура келет экен. Алып алгандан кийин жашаш керек экен аны. Жашаганда дагы
Biz kандай eşekçe жашайды экенбиз да. 40'tan ары ушул үйдөгү милдет дагы мойнуңда, жумуштун баары. Талаадагы милдеттин баары мойнуңда. Мамлекеттик жумуш, коомдук жумуш, деги койчу. Балдарыңды үйлөп, аял алып берип, кыздарыңды күйөөгө берип, себим берип, аталык энелик милдеттен кутулуп, жилигиң үзүлгөнчө башың менен жер касып, эшекче иштеп, эшектин жашын жашайт экенбиз. 60'tan кийин иттин жашын жашоого туура келет экен, күнүгө бир жериң ооруп. Улам дарылансаң, улам бир жери башталып, күнүгө оорубаган жериң жок. Таң аткыча уктай албай, оң капталыңа жатып, сол капталыңа оодарылып, көмкөрөңөн, чалкаңан, деги койчу не кылбаганды кылып, таң атырып, каңшылап, оорубаган жериң ооруп, босогого чейин жери которуп, кыдырып, таң атырып, иттин жашын жашайт экенбиз. Андан кийин 80'den ары анан маймылдын жашы келет экен. Маймылдын жашын жашайт экенбиз, мылжыңдап, кылжыңдап, балдарга жаман көрүнүп, алжып. Азыр сен 80'den ашкандан кийин алжыбай жакшы сөз айтып атсаң деле алжып атат деп коет. Так что алжыгандан кутула албайсыңар. Андан көрө Кудай ошо жашка жеткирсин дегиле. Ошентип маймылдын да жашын жашайт экенбиз. Анан кээ бир эси жоктор бар экен. 40'ка чыга электеле маймылдын жашын жашай баштагандар болот экен. Мылжыңдап, кылжыңдап, ар кимге шылдың болуп, ар кимге сөз болуп, кеп сөз болуп, күлкү болуп. 40'ка чыга электеле эшектин жашын жашап аткандар бар арабызда. Эшек деген тили угуп, ар кимге барып жөөлөп кетип, туягынын учу тийип кетип, иттин жашын жашагандар бар экен. Жашабай жатып ит болдум, куш болдум деп кечирим сурап, күнүгө ит болуп, ар кимге тийишип, ар кимге өткөн кеткенге үрүп, ушинтип иттин жашын жашагандар бар экен. Урматтуу кыргыздарым, силерге менин кааларым, биз адамбыз го. Ошон үчүн жанагы жаштын баарын адамча жашаш, адамдын гана колунан келет деп айткым келет. Ошон үчүн жанагы иттин жашындагы, эшектикин дагы, маймылы болобу, дегеле кимдин жашын жашасак дагы баарын 100ге чейин адамча жашап өтүшүңүздөрдү каалаймын. Бар болуңуздар. Эме күмөндөр бирөтөл эле молдо болуп кеткен го деп ойлобогула. Уккан икаяларымды айтып отурамын. Жан жаныбардын баарын жараткандан кийин Кудай Таала адам атабызды жаратыптыр. Топурактан жууруп алып, жан салып жаратып, жер жүзүнө, жерге жиберет экен. Жерге кожоюн болосуң дейт экен. Жер энени эч кимге булгатпайсың. Gözüңнүн карегиндей сактайсың, какыртпайсың, түкүртпөйсүң, эч кимге деп анан жерге жиберет экен. Адам баласын жерге жиберип коюп, бир топ көбөйгөндөн кийин караса эле адамдар ушундай жашап атат дейт. Каруусун касык, билегин токмок кылып эле ошо иште беле күндүр түндүр кумурскадан бешбетер жаны тынбай эле иштеп атат дейт. Кудай Тааланын жүрөгү түшүп калыптыр өзүнүн. Кудай Таала өзү Кудай деп ийиптир дейт. Буларды мынчалык эмне? Мээнетчил, эмгекчил кылып жаратып койдум экен, минтип отурса жерди калбыр кылып жиберет го булар. Эмне кылсам экен деп ойлонуп отуруп, өнөр деген нерсени ойлоп табат экен. Ушул өнөрдү жерге чачсам, жиберсем, өнөргө алаксып, өнөрдү өркүндөтүп, өнөрү бары өргө чаап, өнөрү жогу өнөрү барын колдоп, коштоп, кубаттап, колчаап, тосуп алып, ардактап, өнөр менен жан багып, өнөр менен элди тарбиялап, өнөр менен даңкталып, барктуу жашайт го деген үмүт менен өнөрдү ойлоп таап, бир периштесин чакырып алып, жер жүзүндөгү адам заты бар жерге бүт текши үрөөн сээп келгиниң деп өнөрдүн үрөөнүн берет экен.
Ошол периште сабалап учуп отуруп адам заты бар жердин баарына текши өнөрдүн үрөөнүн чачып сээп жүрүп отурат экен дагы бир маалда Кыргызстандын үстүнө келгенде ушунчалык кооз жерибизди көрүп көзү тойбой айланып кайра айланып уча берет экен, тарата берет экен. Ушунчалык жигиттерибиздин баатыр экенин көрүп, ушунчалык тайманбас эр жүрөк экенин көрүп, келин кыздарыбыздын ушунчалык илберинки сулуу, ушунчалык ыймандуу экенин көрүп, байбичелердин апаларыбыздын ушунчалык мээрман экенин көрүп, аталарыбыздын ушунчалык акылман кемеңгер экенин көрүп, жерибиздин ушунчалык сулуу экенин көрүп, кооз экенин көрүп, болгон өнөрдүн баарын байкабай бизге айланып учуп жүрө берип, тарата берип, таратып салыптыр дейт. Бир маалда эле караса куржуну бош калыптыр дейт. Анан дамынча тараттым эми, дааналап байкап көрөйүн деп, андан да жапыс учуп алып, айланып биринчи таласты кыдыра баштайт экен. Таласты кыдырса, таластын Бешташ деген капчыгайын көрүп, Күркүрөө деген жерин көрүп, жанагы Каранар аталган Карабууранын капчыгайын көрүп, токойлорун көрүп, куштар сайрап атат дейт. Ушундай жерин кооздугун көрүп суктанып, кийин ушу жер Ордо болочу жер экен деп баа берип, ушундай өнөрдүн, таланттын үрөөнүн дагы жакшылап сепкен экен. Мына бир айылдан 5 төкмакын чыккан талас эли эстебес баштаган, эң акыркысы туткучуп аалы баштаган акындар бүт бир айылдан алым коло баш болуп, ушундай жер таласта жазым акындар ошол жактан чыккан себеби ушундан экен. Таластыктар барбы? Бир кол чаап коелу. Келиндерден жокпу таластык кыздардан? Анча деле жок окшойт биякта. Болбосо аябай кол чабат эле. Анан чүйдү кыдыра баштаган экен. Чүйгө көзү тойбой, ушундай кенен жер экен. Элинин пейли да кенен экен, ток эл экен. Ушунчалык борбор болчу жер экен. Кийин ушул жерге баары эле көчүп келе берчү жер экен деп аябай тараткан окшойт. Илимпостун көбү, композитордун көбү чүйдөн чыгып калган себеби дагы ушул экен. Буга да бир кол чаап коелук чүйлүктөргө. Чүйгө көп каттайт окшойсуңар. Анан көлгө барат экен. Көлгө барып, көлдүн айлана учуп, чаркайланып, мокум канбай көлдүн кооздугуна көзү түшүп, жакын учуп алып, көлгө таранып, каранып, ушундай тараткан экен. Таланттын баары, өнөрдүн баары көлдө уюп калган. Ошондан манасчынын көбү көлдөн, академиктин көбү, врачтардын көбү көлдөн чыккан себеби ушул экен. Көлгө да бир кол чаап койсоңуздар болот. Анан нарынга жөнөгөн экен. Мен туулган жака. Ушунчалык Теңир тоонун бийиктигин көрүп алып, көзү тойбой, үстүндөгү ак калпактай болгон мөңгүлөрүн көрүп, көзү уялып, ушундай жапыз учуп тараткан экен таланттын баарын, ушундай шараккан сууларын көрүп, ушундай мал жандуу, мал күндүктүү жер экен деп тараткан экен. Мына Арыстанбек Молдо Кылыч баш болгон, Тоголок Молдо баш болгон, Боогачы, Казыбек, Шералиевтер баш болгон, кийинкилерин айтпай эле коеюн, көп талант чыккан себеби да ушул экен. Нарынга кол чаппай койсоңор деле таарынбайм. Анан нарын сууну жээктеп анан сабалап түштүктү көздөй учуп жөнөгөн экен. Кетип баратып, нарын суунун жээгинде Учкун деген айыл бар, мен төрөлгөн. Ошол жерден андан да жапыз учуп таратам деп, абылдын үйүнө бир канаты тийип кеткен экен дейт. Эми өзүңдү өзүң мактабасаң азыр эч ким мактабайт да. Анан Тогустородон өтүп Жалал-Абадка түшкөн экен. Жалал-Абадтын Токоюн көрүп алып, Кара Шорону көрүптүр, бери жагынан Топжаңгагын көрүптүр, Арсланбапты көрүптүр, тиягынан Сарчелекти көрүптүр. Ушундай көзү тойбой тараткан экен. Эми Жалал-Абадтын таланттарын санап отурсак түгөнбөйт кошуп. Бир эле Токтогулунда канча талант бар, туурабы? Өткөндө ошо Токтогул жөнүндө эмне үчүн ырчы көп десе, Жамбыл досум айтат, Токтогулда наша көп өсөт себеби деп.
Ой, нашанын эмне тиешеси бар буякта десем айтат, нашадан көп чегип алышып, делать нечего ырдай беришип, айкыра берип ырчы болуп калышкан дейт. Анан мен кичине чындыкка жакындаткым келди менден сураганда. Себеби дегенде кайсыл жерде ырчы көп болсо, кайсыл жерде күлүк көп болсо, кайсы жерде сулуу көп болсо, баатыр көп болсо, суусунда бар деген кыргызда жакшы сөз бар. Туурабы? Мен муну айтып атканым ошол Токтогулга ошол суу нарындан келет да, ушуну эле айтайын дегем да. Башка деле оюм жок. Жалал Абад үчүн да бир кол чаап коелу, карачы. Жалал Абадта канчалаган гана акындар бар. Токтоосун Тыныбеков баш болгон, Ниязалы баш болгон, Токтогул өзү баш болгон канчалаган таланттар бар. Айтып отурсак жетпейт. Корголу бар бер жагында, Бекназар Кудулу бар. Барпы унутуп калар бекен дедим эле да. Анан Ошко келип Сулайман тоого бир түнөп кеткен экен дейт. Калппысынбы билбейм ушу бир түнөп кеткен экен дейт. Ырысбай атабыз баш болгон Токон жол болдулардын баары бекер жеринен чыкпаптыр, Кол чаап койбойлубу? Ошто толтура. Ой, билем, оштуксуңар, билем. Болду. Анан Баткенди көздөй сабалап учуп жөнөгөн экен. Баткенге барып өткөндө концерт койсок, кол чаппайт. Милтиреп эле отурушат. Ай, угуп атасыңарбы десем, ооба дейт. Көрсө көп кыймылдамайын түшүнбөйт экен. Биздин говорго, биздин диалектке көнбөгөн мындыктөнбү. Аякта башкача күлөт экен, илгери бир Аскар Суранов деген акебиз айтып берди эле ушу. Чал менен кемпир Москвада жүрөт экен да. Москвада жүрүп Кремльге кирип, алыгы Кремльден 5 тиын бербей, бекер өтүп кетебиз деп өтүп баратса, автомат тарс этип чалдын бир путуну кесип кетти дейт. Кемпир айга кыйкырып атат дейт. Ай, өлдү. Çalımın bir putunu kesip gitti de kıkırvasa çalı. Kuday sakladı, kempir kuday sakladı de aytattı. Kuday kanday sakladı, bir putun kesip gitti o dese. Pul başka putun değildi de. Alsıganday Janağı perişte savalap uçup oturup Batken yerine vargan eken, Aygül degen güldü görüp alıp, elde jok, jerde jok gülüken de şunday taң kalıp, жерінің қоостығына көріп, илек-илектерді көріп, илек-илектер байырлаған жер тұрбайбы. Адам емес, құш байырлаған жер екен деп, анан ушундай талантты сепкен екен. Апас Жайнақов, Бабыр Апшан Тургунбаев, Хабибилла Азиреткулов дегендер, Саламат Садыкова, Тургунбай Садыков деген бары, Жолдошбек Мамажановтан бары, мына Темиров акебиз өткөндө өтүп кетти, арты кайырлуу болсун. Ушунун баары ошол жактан чыгып калган себеби ушул экен. Кол чаап коюңуздар. Мунун баарын айтып жатканым, азыр Кыргыз элинде бир дагы 4 куплет ыр билбеген, 4 сабырды кошуп ырдабаган бир дагы эл жок дүйнөдө. Шуну менен мен мактангым келет. Дүйнөдөгү эң жакшы элбиз, бирок мени өкүндүргөн нерсе өзүбүздү ушунчалык жаман көрөбүз. Өзүбүздү кийинки убакта жерден алып көргө коебуз, көрдөн алып жерге коебуз. Эмне үчүн мындайбыз, мен такыр таң каламын да. Жаман иштин баарын өзүбүзгө шылтайбыз. Ой, кыргыз оңолбойбуз дейбиз. Бирдеме болсо эле кыргызча болуп калыптыр дейбиз. Законсуз болсо деле кыргызча болуп калыптыр дейбиз. Ала качып үйлөнүп алса деле кыргызча алыптыр дейбиз. Сотко бербей урушкандар жарашса деле кыргызча бүтүшүптүр дейбиз. Жада калса дасторкондун үстү жаман жасалса дагы кыргызча жасабай нормальный кылчы деп турабыз. Эмне үчүн элдин баарынан жаман элбизби деп айткым келет. Керек болсо элдин баарынан ашык, артык эл болуп атпайбызбы, айланайындар дегим келет. Бүгүнкү ушу концерттеги менин негизги айта турган сатирамдын форматы ошол. Өзүбүздү мактайлычы дегим келет. Бар болуңуздар, урматтуу кыргыздар. Бизден ашкан дүйнөдө башкасын айтпайын меймандос бир дагы эл жок.
Мына ушундан эле билели, аш тоюна душманын да чакырган бир эле кыргыз деген айкөл эл бар экен. Ошол мына бизбиз. Көкөтөйдүн ашына кыргыз элин кыйраткан, бирин Эренге, бирин Теренге, бирин Урумга, бирин Алтайга, бирин Каңгайга айдаган Алокенин баласы Коңурбайды баш кылып, конокко чакырган, Жолойду төш кылып, Нескараны көз кылып чакырган бир гана кыргызда экен. Мындай бир да элде жок экен. Бир да элдин эпосунда болобу, жомогунда дагы, уламышында дагы жок экен мындай душманын аш тоюна чакырган. Кыргыз гана чакырган экен. Өзүбүз жебейбиз. Азыр деле кем эмеспиз андан, пейлибиз. Өзүбүз жебей туруп, өмүр бою балдар деп жашап жүрүп, балдарга да бербей туруп, ырыстуу тамагыбызды конок келип калса, мейман келип калса деп сактайбыз. Же калппы? Мен бала кезде үйгө киши келип атса, кирбей кетип барса, кириңиз деп элден биринчи мен айтчумун. Кирбейкен деп. Чын эле да, өзүбүз жебей ошолорго ал кайсы мейман келерин деле билбейбиз. Жакшы ой менен келчүн эмеби? Же арам ой менен келчүн эмеби? Шпион бага карабай сактайбыз го чиркин. Ошого сактап ырыстуу тамакты, ырыстуу төшөк журканды керилтип ошого жийип коюп, өзүбүз талпак отуруп алган бизбиз да. Биз конок үчүн жашайт экенбиз, керек болсо. Конок үчүн. Рахмат. Конок үчүн жаныбызды берип, ичкен ашыбызды жерге коя калып, конок десе ушундай ооруп төшөктө суу ичип жаткан киши да сакайып тура калат экен. Конок келбей калса, ооруп калат экенбиз. Адам катарынан чыгып калганмынбы деп давлениялар көтөрүлүп, эски оорулар косколуп, кээ бирөөбүз ошо бойдон о дүйнөгө кете берет экенбиз. Көз ачык бойдон байкуш. Эмне үчүн мынча конокду жакшы көрөбүз билбейм. Тим эле конок дегенде жаныбызды берип, жада калса тети балдарыбыз эңкейип алаасынан артын карап атса, жол карап атат, конок келет ат окшойт деп ошого жоруйбуз. Ичкен чайыбызга жакшылап куюп бербей чаманы түшүрүп алып, чоң чама келип калса да конок келди деп сүйүнөбүз. Үйдү жакшылап тазалап иреттеп шыпырып албай, желелетип ийип, жөргөмүш түшүп келсе да конок келди дейбиз уялбай. Колубуздан жакшы көргөн чыныны келинибиз түшүрүп сындырып алса, кайненеси жаңы эле колуңа шал тийдиби же май карамап алдың беле деп жаңы эле айтайын деп атканда бирөө шашып келет окшойт, конок десе, конокпу деп аны дагы унчукпай калат да. Эмне мынча жакшы көрөбүз билбейм конок. Конок үчүн там салат экенбиз керек болсо. Конок үчүн салат экенбиз. Болду, жылыбай калбасын, өтө эле чоң болуп баратат десе болбойт, жок. Чоя түш. 30 киши батпагандан кийин залыңа 40 киши батпагандан кийин анын эмнеси там деп көл дайра кылып, деп клубтай кылып тамды салып алып, 2 этаж, 3 этаж кылып, анын баарын кирсе чыккыс кылып, кычырата жасап, анан өзүбүз временкага отуруп алабыз да. Биякта эмне отурасың? Биякта эмне отурасың десе, бизге болот, ушу жетет, болот дейт. Эми кудайыр болду, аны эмне салдың, тиги эмне турат, музейби, качан ачасың? Конок келсе ачам дейт, конок келсе ачам. Конок үчүн жашайбыз. Жанагы жүк такыр бузулбайт. Конок келмейин. Талпак отурганың отургандан. Кокус бирөө жөөлөп кетип, куланып кетсе, ой, кыздардан бирөө кет, Кудай бергени калган го, кыздардан бирөө кеткени калган го деп, аны да конокко жоруп жиберебиз. Мен көп эл көрдүм. Меймандос өзүнөн ашмайын бербейт экен. Ашса да бербейт кээ бир эл. Эртең жейин деп катып коет. Берсе да жөн бербейт, сурап берет, хочешь деп. Уялганыңан не хочу деп коесуң. Десе, очень вкусно деп жеп отурат, майтман. Өз төргө отуруп алган, сен босого отургузуп коет. Андан дагы мейманчыл болуп кеткенде күйөсүң.
Қаласаң біздікіне жатып кет, пожалуйста, жатып кет. Ваннаға төшек салып берем дегенде өлесің. Мен ваннаға жатшың керек екен да, бүктеліп. А бізші? Біз жанағы тамдың барын бошатып беріп, кенен ұқтасын, қысылбай, тартынбай, демалсын деп, қошына қолоңдықыны барып жатып келеміз қо. Аяққа да жатып албай, таң атпай келіп, байқұс қорозды қиқыртпай, ұясына қамап, ұйды мөретпей қошынаны қынабайлап, итті ағытып ейіп бар кет деп ташымнан қойғылап. Ары бері оқуға кетіп бартқан балдарды ақырын мейман мұқтасын деп сақ-сақтап қайтарып тұрамыз. Мына қонақ тосады. Болған қой үсті сойып, үсті қанын бүт тартып, оғызынан шыққыча жедіріп, ашқанын пакетке орып, ұнтып қалса арқасынан қуалап, үйіне шейін алып барып жеткіріп беріп. Жата қонақ болса, жана жуырқандың бары салынады. Жанағын бары қой десе олбай үсті-үстіне қалыңдап, тісеге шейін секіріп шығып, секіріп түшпе қылып, төсек салып, жастықтың барын үсті-үстіне қойып, болды десе олбай, байқұс қонақ отырып алып ұқтап қалады қой. Üstüne jurkanның барын қимылдай албай қалғанша жап, жатар аяқ, кірпетер аяқ, бұтсерпер аяқ деп, қайра-қайра беріп төшектен жатқысып, ертең менен шірпетер аяқ менен ойғотып, кетер аяқ, ұзатар аяқ, аттанар аяқ, қоштошор аяқ, бұт киер аяқ, көчкөтебер аяғы да бар. Анам белге чейін ұзатып алып барып, қайра-қайра құшақтасып, айқалышып, құшақтасып, ийлап, көз жасылап, құлам жүзден алып, анан қош тосып, қараны көрінмей қалғанша қарап тұрады, қайра келіп қалабы дегенсіп. Жолдан бір машина келетсе, баратамы деп сұрайды. Ова десе, деп анан кетішеді. Сонда да қапалуы кетішеді. Мына қырғыз қонақты мына ұшындай тозады. Анан ұшыл қырғыз қайсыл елден жаман деп айтқан келеді. Мына байқы, бізде 3 жолы göçmender oyunu oldu. İnternette de ayakta olsa soru verse korrespondentler, jurnalistlerge cevap bergenler, çet memleketin elleri. Barından da bekirli tamak verebilirken dep taң kalışır. Başka hazır olimpiyada olgan yerler var, bay memleketler var. Barıp görsen 100 gram suunu bekeri vermeydi. Bizde baykuş Kırgızlar rahmat oşularga. Özü üstü жақсы көрсөтөлү дегени да байкуштар. Өзі үсті ұшырашып жақсыған деп өткөсі өйлі иностранец көрселі кіргесе қалып өлі тамағын бекер бере берішіп тұр да байқұштар. Осыларға рахмат. Мына қонақ келетат дегенде қырғыздың қылары ұшыл. Бүтпей атқан жолды дағы жалпылап, айылдың елі қосылып бүткөріп ешіп тұр. Мына қонақтың бізге ең пайдасы, біздің пейіміздің кеңдігі мына ұшыл. Анан ең барлық жерден жақсымыз, Emin için yaşamımız zaman degende bir gana soru, bir gana cevap can kovuştu bakayım. Sebebi dünyada bizden ötkün can kovuştu. Zaman canımızı şurada. Çakkandı zaman jakşılarımızda, jatarıyoruz. Kıyamdansak da jakkandaydık, kıyamdanamızdık. Ben ne uğratasın, bir ganda yapılarımız, hep bir jaylağı bir evaylaptır, jakpasam batan. Tamsanlatkan kişilerinde de sorarsan, akval sorarsan, bitme öğretmeden şunu bitsem bir jatatır emadan. Kırıkı var, jat kırışları değildir. Böyle iyi sağlık gelişte var, jatıp değil, jatmayı bize atmayı. Ürdasa da jatkandaydı buradaydı. Şunun iyi, şunun da değil. Azıqın olup kolunda azık tutulupaydı başında. Jayılgan boyuğa görsün, Jağın başlap jatsan sonun anda da jatattan. Jatıvalı oyununu, jatıvalı plan düşöp da, jatıvalı süylöşün. Susunduk sorarsa da jatıvalı sürayı, abdese oturağanı içmeyi, anda çıkarıktayğanı içmeyi. Çınızı böyle, dep ayağa çıkalım. Şunda yine çık jatkan jaksı olur, bilmeyim. Jatmayın takır işi tutmayıp da işte. Oy, şeksiz de bürünün. Bunlar şunda jatat de. Oşun için sözlerin üstün bari jatkan menen boşkalıp söyleyeyim. Jatkanın tesisi yok yerde de jatkanda söyleyeyim de. Jana kalsa alsın
сурашканда дагы кандай жатасыңар деп сурайт да. Ойлонойн, ден соолугун сурабайт, кандай жата, тиги да уялбай, жакшы жатабыз, өзүңөр кандай жатасыңар деп. Причем жаткан бу жердечи. Мал көрсө деле жаткан кой кимдики дейт, ал жатпай эле оттоп жүрөт койлор. Саста жаткан уй кимдики? Бара жаткан ким, келе жаткан ким? Больницага барып келсе деле жатып чыкты дейт. Эми болуп турам, больницага жатмайын айыкпайт. Аны макул. Түрмөгө барып келген кишин деле жатып чыкты дейт. Түрмөдө ким жаткызып коймогон аны? Бүт эле жаткан менен сүйлөйт. Ошон үчүн биз жалкообуз, жатканды жакшы көрөбүз. Кептин баары мына ушунда жатат да. Ошо. Bir Kırgız менен Kazak жатат дейт Алмабактын түбүндө. Чакмышкан алма. Үзүп чыгындын эринип, өзү түссүн деп жатат дейт көтөн көгөрүп. Шамал каяка ыргалса улам ошо жака уялбай жылып коюшат дейт. Оозторун туштап. Анан Казак тажап кетип, алмабыз аузума түштөсө кыргыз айтат дейт. Ушуну кантип эринбей айтып атасың дейт. Көрсө ошо кыргыздын аты Эринчек экен. Жада калса тамак ичкенден де эринип жата берген Эркул экен. İçip oturamбы деп жата берчикен. Аялы күнүгө кыйкырат дейт. Ой, Эринчек, жок дегенде аш жеп алып жатсаң боло десе, аны мырмыңдап жеп отурамбы деп жата берет. Ой, өсөгүңө кан жүгүрөт, жок дегенде чай уртап алчы сыгырак десе, аны шоркуратып уртап отурамбы деп жата берчикен. Bir күнү келинчеги төркүнүнө кетип атып өлүп калбасын деп Эринчекке чоң нан жасайт экен, машинанын дөңгөлөгүндөй кылып, ортосун оюк кылып жасап, ошол оюгунан башына кийгизип, мойнуна илип коюп кетет экен. Ушуну жеп тур, мен бат эле келем деп. Bir жума барып кайра келгиче тыгыраны чак ачкадан өлүп калыптыр дейт. Алды жагын жеп эле айланткандан эринип өлүп калыптыр дейт. Мына кыргыздын жалкоолугу. Барыңыздарга ушу жалкоолуктан арылып, өзүбүз барктап, ынтымактуу болуп, кыргыз элинин, ата бабанын атын булгабай, кыргыз, нукура кыргыз болуп жашайлы. Бari болуңуздар. Рахмат. Рахмат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңген артисти Күмөндөр Абылов. Кыргыз добр. Анда болсо урматтуу туугандар, мынакей сиздер менен жылына келебиз. Жылына сиздер менен бизди жакшынакай ошо көрүштүрүп, жакшынакай мүмкүнчүлүк берип жаткан бизден наша сода маркасы, биз алкоголсуз наша пиванын демирчүүбүзгө бир дүркүрөтүп кол чаап коюңуздар, чоң рахмат деп. Гүлкү ден соолукту мүлкү деп бекер айтылбаса керек. Анда болсо келиңиздер, азыркы чыга турган биздин таланттуу агабыз канча деген супер куудулду утуп алган, канча жылдан бери кыргыз элине эмгек кылып келе жатат. Жана гүлкү ден соолукту мүлкү деген бул илгери өткөн заманда бул гүлкү терапиясы дагы бар экен да. Бир киши ушунчалык уйкудан калып, күнүнө 15 эле мүнөт уктайт экен. Анан бир күнү укта албай кыйналып, ооругандан кыйналып атса, комедияны коюп койсо, ошондо 3 саат уктап туруп, ошодон кийин врачтар ошо гүлкү терапиясын дагы киргизген экен. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүн азыр сиздер bir жакшынакай күлсөңүздөр, ден соолугуңуздарга бир чоң пайда алып келет болуш керек. Анда болсо астыңыздарда кыргыздын сыймыгы, кыргыздын супер куудулу, маданияттын мыкты кызматкери, астыңыздарда кол чалар менен мен сүйүктүү агам Кубан Алимов. Кол чалар менен тосо алсаңыздар. Кубан Алимов. Старбы кечиңиздер менен кыргыздар мендей болуш керек, туугандар. Таза болуш керек кыргыздар. Ичип жебеш керек. Бирөөнө ушак сүйлөбөш керек. Жетишет 23 жыл өнүгүп өсүшүбүз керек кыргыздар. Мендей таза болгула, экижүздүүлүктү койгула, текеберчиликти койгула. Мен тазамын. Бардык кудулдардан болгон адамдардын арасында чыгармачылыкта эң тазасы менмин. Мендей болгула.
club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Рахмат. Ушунча сагындым. 6 жыл болуптур келбегеним, ама 6 жыл ушака келе элек экем. Ошумду ушунча сагындым. Майрамыңыздар менен айымдар сиздер үчүн жашап жүрөбүз. Сиздер үчүн кредит алып жүрөбүз. Сиздер үчүн жашап жүрөбүз. Бирок аялдын эмгеги өтө зор да. Ушунча бийик. Эркектер жөнүн артында жүрөбүз. Bir erkek aytkan eken, ayalımdı gör, orum açtı, altın balık aytıptır. Altın balık, meni bir ayalımdın orduna koyç, ayalımdı güyösü kılç, ayalımdı görüp uşunca jüdöp kettim. Dese altın balık kete ver deptir. Barsala erteң menen, tura kalısala, almaşılık kılgan eken, baykuş erkek bir ay. Балдарды детсадқа, тияқа, бияқа, чаштары жүдөгөн майланышқан, кирпиктер кыйшиып калган, буттары атылып кеткен. Жашоо түгөнүп калган экен. Bir aydan keyin altın balıkka барып айтыптыр. Мен эми билдим, эненин баркын эми билдим. Аялдын баркын эми билдим. Altın balık. Эркек эле болоюнчу. Altın balık aytıptır. Pozdna деп. Emnege dese 2 ay boyunda var eкен. Bu жерде ең қиын эле мен. Кол чабыздар тигилерчи артисттерди билесиңер да бири-бирин көрүп өлүп калысынчы му. Жеті облас бар екен, жеті областан ар бирин кыдырып көрдүк дем, көрүп жүрөбүз, бирок эң шайыр тойлорду алып барып жүрөбүз. Эң шайыр, Кудай кааласа мынакей 2 кудам тең Оштон болду, бирөө Сүлүктүдөн, бирөө Алабокадан болду. 2 кызымды бердим Ошкочо. Не кылсаңар ошо. Нарындык болсом дагы Ошко кудаларым Кудайса жакшы болуп калды. Демек, азыр мынакей нарындыктар азыр мен силерге тойду көрсөтүп берем. Ким кандай эжелер, айымдар, апалар тойдо жүрөт. Нарын областыныкы азыр тойдо антрактын учуру бул кирген. Как обычно, кирпик чаштар бүт бары крем, гель өчүп калган. Нарындыктар тойдо башкача жүрүшөт да, өтө мындай отура берет. Кара отура беришеттен кийин музыкага деле чыкпайт. Азыр ошо антракт учурундагы нарындыктар бийган кези нарындыктар. Ушу менен муну менен бүтүп калат. Мына чүйлүктөр басканда башкача го чүйлүктөр. Агып базат. Булар эмнеге оң колун көтөрүп алып базат десе көрсөм маршрутка оң жакка эле токтойт экен. Чүйлүктөр тойдо. Укмуш. Чүйлүктөр минут атал өзү готовый болуп калышат. Эми гөлдүктөр укмуш болот. Булар сразу эмгекчи келет. Гөлдүктөр эртең менен кеч малина, клубника, карагат, наша
айдап жүрө беришип, тойго барганда булар түштөн кийин башталат да, тойдон. Булардын тою ушундай жакшы өтөт. Көлдүктөр, эжелер кеттик анда эмес. Сүйрөп алып кетишет го. Сүйрөп алып кетет. Таластыктар бары жапыс болот го, жерге жакын. Бар буттар күчүндө да. Артынан башка булар. Булар эмнеге мындай экенин көрсө, фасоль тергенге удобный экен да. Ушу кунг-фу ушулардан чыккан. Азыр күрөшүп атып, эми оштуктар. Эки-үч жолу той алып бардым, музыка баштан элек деле бийлей беришет экен. Музыка жок. Эже музыка боло элек деле кетет го эжечи. Азыр ушундай көңүлдүү шайыр отурат силер тойдо. Оштуктар. Опаттарбы. Ва, ушун көңүлдө отурсузда. Эми сиздерге мен балар жөнүндө айтып, муну мен айтпасам болбойт. Бул канча жылдан бери айтылып келатат. Бүгүн именно ушуну айтышым керек да. Алагачы деген дагы эле проблема болуп калды. Указ чыгарган ала качканга 8 жыл десе, эч ким күйөөгө тийбей калды го. Ала качкандар отурат го. Дура я дура, шкура я шкура, он козел, а я коза. Күйөөгө тийсе, я думала өлө жыргайт экен деп ойлогом. Атасынын башына bir alkашка тийип алып, пропала я пропала. Сасыган самогон десе, келип алып былчылдатып сабайт. Жаткызып алып сабабайт, илип алып сабайт. Колуңуз жашоо ушундай кыйын болуп кетти. Ма мене паам айтып калды, садаган кетейин, айылга барсаң абайла, айылдык балдар жаман болот, ышкырып койсо чыга калба. Ала качып кетсе, ошо менен 10 000 болуп кетесиң деп. Знала, я вышла из дома. Эшке чыга калсам украли. Ала качканда да жөн ала качкан жок, иномарка машинелерге курчак коюп алып пип деген жок. Айылда гоңкан трактордун үстүнө ыргытып ийишип. Үстүмө 16 бала отуруп алып, яман урду да. Но я же женщина, терпела. Терпеть етпей көрчү, бирдеме десең 16 бала эмне кылмак эле. Үйдүн жанына жеттик. Бу диши кайната кайненем чыгып алып, балакеттиң алайын таш оор болсун, уш жерден агарып көгөр, балалы бол деп никто не сказал. Гоңпөң менен ошо төгүп салышты. Как раз төккөндө бир таш турган. Даң башым менен ташка тийдим эле. Вай позор жунгли. Мурдуман бирдемем чыгып кетти. Айлап карап отурушта эле жан келин эмнеси чыгып калды деп. Пырс десе тырс деп жарылып кетип атпайбы? Үйгө алып кирип алып көшөгөгө дүкүлдөтө урушуп эптеп жаттым, мен жашоом башталды. Кайната кайненемдин баары мас. Эшек мышыгынан бери мас. Бири
ийгитти мас экен мени карап ау деп үрөм деп мяу дейт. Эшек эки уттап басып жүрөт, атай эки утта. Авышкалар полный илинип калыптыр кашага. Bir kempir eşikte jabып алып туалетке бара калсам, эшигин жабып алып ошо бойдон уктап калыптыр. Ач эле аш деп чыдабайм. Терпела я дура. Күйөөмден болуптур, таш оор болот, жашоом жашайын, ким менен жашайын деп журкан төшөктөрдү ачып карасам, күйөөмдү издеп бир журкандасам, ой мама, өлгөн маймыл жатат дейт. Сасык. Ömrü tırmağını alıp buttары çalgı. Ayılda çöp çavat koşu butu. Oğuzu pasta görüp meni karap kanday altınım dese oğuzundan jargarat. Emi kançıda ayakmında tazalıkta jakşı görüm dep maykesini çeçe koy otpayım. Çessem iyiz kalıp otpayım. Uşunday gelip çat dele, oy mama koltuğuçu. Yaşoğum baştaldı. Kaynata menen kaynenege tuş bolup turum yallı Pugaçova. Kaynatam soğuşka kaçışkan emeken. Soğuş jönde ayt öyle tazata berçi 1941 yıl nemislerdi atkam. Sen de adam tak deydi. Gün sayın tak deyberçi. Kayneneme taң kaldım, o tava kıldım ey. Bargan günü kayneneme aytıp atkan, ay orus kelin kanay, kaşak senden ketmesin. Görse zek kaynenege tuş boltur. Zechke dese. Yaşoğum baştaldı. Жаңы gelindi sınayt da kaynatam divanga oturup alıp, ay orus kelin, hay getiler kütün tak deydi. Zitkay, fanta people ne? Hey balam, men hazır namaz okuyup elem, kumganga жылымыраак суу куюп койчу dediler. Hazır ata dep çırkap para kalıp, jakşı görünüm dep, suunu almaştırıp kaynak su kuyup alıptır. Gittiler gitti kumganda alıp. Öldü dedim. Duvaldan burulgan dele. Birinci kumgan ötüp ketti. Anın ardına kaynatam geldi, öldürdün balam, öldürdün. Nemisten öldün de. Jattı bir cuma sayrabay. Menden bir kazak. Üy tişina 1945 yıl soğuz bişte jemiş. Uyuyoruz. Kaynatam gelip alıp duray, ölümdü göröyün, orus ataң deyim ne kılgansın dep. Я здесь вообще не виноват, атам özünü minasını özü jarıldı. Bilip alıp barbayбы. Уйсаганды билесиң, ооба деп койгонго откуда я знаю, мне балконда биз уйбакчы белек. Телевизор менен көрчүмүн, что уй, что бука. Сарайга кирип бара калсам бир чоң уй туруптур, чоңураак уйдан көбүрөөк су чыгат го деп чаканы жылдырып сайын десе беле башкача уй. Көзүң сайып салам ары кара. Чаканы коюп саап атсам кайненем кирип келип, "Хоп, өлүңдү көрөйүн орус. Алды уй эмес, алды бука болот" дейти. Барчаре. Жашоом ушунча кыйналып кетти, так надоело мне жить. Күйөөм келип ичип келип алып сабайт. Жаткызып алып сабабайт, козел илип алып сабайт. Бир күндөрдүн ичинде жашоом ушундай кыйналып кетти билбейм. Курсагың ачат экен жаш келин болгондочу. Бары кетти. Атам менен кайнатам менен кайненеме тиги айылга кетти разборка. Бир кемпирден кесак кеткен го. Күйөөм болсо арактан бирди сокту, чесноктон Стам 5 турганда озуна ит өлдү да, о. Ел чалтырым өп коюн да, пошел ты козел, тракторду өпкүлө. Шарт эшитилимде тамактын барын жей баштадым. Нан, айран, сөйт, май, вилка, силка, кашык, пашык, айран, уксус, муз, калемпир, салемпир болгон Нурдумга атам экен үчүнчү. Ичим ушунча толго ооруп чыкты. Үйдө окат кылып аткан. Токчулук. Чоң токчулук. Десем эшикте туң-туң деген үн чыккан эшикти ачсам, кайнатам турат. Кай кетилер ата? Качан келе калдыңыз десем, анда кайнатам айтып атпай, балакетиң алай, мен сен биринчи эле токчулугунда келген.
тұрса арман көп. Жаштар ала қачпай сүйішіп, той қылып алған жырғал екен да, ошентип мен Подружкалар, бардыңыздар, майрамыңыздар мене. Қолшалар. Құдай бұйырса, гүл бересіңер, Гүл алғандай сен еркексің де қоясың. Балдарыма бала үшін жашап, бала үшін чұрқап күйіп жүреді екенбіз, балдар үшін кредит алады екенбіз. Бардың қылдықта балдарыбыз иманды болсын деп. Ушул жеңелерибиз, апаларыбыз сиздер үчүн менин бир жакшынакай чыгармам бар. Муну көптөр ырдап жүрөт, бирок мен сиздерге тартуулап коеюн. Апалар, эжекелер, сиздердин майрамыңыздар менен сиздерге даңк, еще раз даңк. Кытайстар айткандай чожнифо дың дейт го. Ошон үчүн ушул чыгарма сиздер үчүн балама дегендерди тартуулап коюга уруксат этиңиздер. Балдарыңыздар имандуу болсун. Окшошпой калса баласы, капа бир болот атасы. Окшоштуруп сөмөйүн, карбаластай тапасы. Алдей, 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 карбаластай тапасы. Балекеттің алайын, ой тойгон бутун карачы, атасына оппокшо, саласына саласы. Алдей, 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 саласына саласы. Baldarımız imandı olsun bu. İçimdi gayra jarsam mı? Kayra bir içke salsam mı? Okşoşturup özümü, kayradan tutup salsam mı? Aldey, 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 kayradan törüp versem bir. Okşoş bolsong meyliçi, atasının balası, kantme gelen apası. Jetpey kalsa çaması. Aldey, 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 jetpey kalsa çaması. Мен. İyi var çeyar. Қолшалар бере қаракей бізден. Men tiyaktan çıkıp atat Супер kendisi. худу. Nazira Jetigenova. Қуан Алимов. Çok рахмат қойыңыздар. Güldü ana ne? Брат, артыңыз айырылып қалып тұр ғой. Біреу тиіште болған оқшайды. Ана болса келіңіздер, негізі бұл жашоодо 3 нерсеге ишенбеш керек экен да. Айтайын ба эмнеге ишенбеш керек? Биринчи жаратылышка, экинчи техника, үчүнчү аял затка ишенбеш керек экен да. Ошого ишенбесе эле жашап кетесиң. Кайра айтчы, атың ким? Айзат. Айжан? Кача? Канчадасың? Üstü. Үстөсүңбү? Чоңойгондо ким болосуң? Diyeci. Дигүүчү болосуңбу? Кол чаап койгуздарчы. Ару зат дигүүчү болом дейт. Чоңойгондо азыр сен ырдаганды билесиңби? Ырдап бересиң? Altılı. 'Altılı. 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 '
Uyasın bak, uyasın. Kaldım ben sadakağın altısı Колчаулар. açı. Арузат, бул ырыңдын сөзү оны кимдики? Menki. Өзүнүкүге кол чаап коюңуздар. Канекей Арузатка бир дүркүрөң колчоолор. Кудай буйруса мынакей кыргыздын кымбат кызы болсун сиздердин алкышыңыздар. Дүркүрөң колчоолор. Канекей Арузат дагы бир ырдап бересиңби? Кайсы ырды билесиң? Оозуңду ач, түкүрүп коюн. Көз тийбесин. Батагана тийсин. Кайсы ырды билесиң дагы? Alley, Алдей. Давай. alley böbükçün uktap çasa kayasan alley böbükçün uktap çasa kayasan Азабатсың, колчоолор. Чоңойгондо Кудай буйруса тигүүчү болосуң, өзүңө ушундай жалтырак көйнөктөрдү тигип, элге кызмат кыласың, Үйдүн эмес, элдин кызы болсун, элдин батасы дейсин. Чоң рахмат, кол чаап коюңуздар. Сарышка, дарышка. Элдин кандай батасы таасир этет? Болды. Күмөндөр Абылов. Кеттіңер беже? Ордың алмаштыр. Қырғыздар бат кететті күмөндөр бай кеткенде. Той бүткенде де тойға наразы болабыз ғой, барды құдалардың барын жеп бүткендейін, маршрутка түшкендейін. Салаты 1,5 мың екен. Партасы деле болбогон эмекен, китайский деп сөз кылабыз. Биз эми бардыңыздарға ушуну менен биздин концертибизди улантмакчыбыз. Деген жолбой залдан эшикке батпай калабыз. Ошондуктан келиңиздер, бир дүркүрөтө кол чаап коюңуздар, алдыңыздарга ыр керек. Жана ырдап кеткендей дайыр. Мына мен филармонияга чакырышкан. Менин голосум ырдайын десем, болгон филармония ас эле жерден сокращение болуп кеткен аз калды. Азыр без фонограмма, без ничего ырдайбыз. Сиздерлер ырдагылачымы? Талант элден чыгат, азыркы билбейм. Жана Күмөндөр Окай айткандай, ырлардын бир мааниси жок болуп баратат. Азыр мисалы жаштар ырдап атат, мен bir жакшы ырларды бузуп коюп атышат да, мисалы мындай ырлар бар экен. Бир жаш жигит: "Сүйдүм сени, күттүм сени, экөөбүз жолуктук, бактын иштенен" дейт. Бак. Булуттар келетти, кайра жок болуп кетти. Андай ырда гана эмес, кыргыздар мынакей Саройго деген ырды жанагы и деген жерден кошулуп коесуздар. Калагандан кошулбагыла. Башкача болуп кетпесин. Табарым өтпөй калбасын. Саройдун гана салкын айтосунан сагызган ганаң учат эй зосунан. Санамаган алыбай издесем, кайтейини таап албай койдум. Gökoydun gana görküm aytosунан, göküçküm ganan uçat ey зосунан. Көңүлгөм ganan алыбай издесем, кайтейини көр албай койдум. Браво! Кол чабуулар. Жакшы. Чыгармачылык эмнеге көбөйүп бартат, анткени базар менен, базар көп, анан магазин көп да бизде.
Ошондуктан могу залга келген кичинекей балдар бар экен, кыздарчы ушундай ырдагысы келип, эмнеге келдик, атасын ээчип келгендер бар да, бир ырдайбайбызбы же билбейбизби деп жөн отуруп эле кетебиз мама деп көп суроо берип атышат кээ бир балдар, кыздар. Мына оштун алдында болгон кыздар барбы, кичинекей кыздар, мына 3-4 кыз барбы, 3-4 кыз, сулуу кыздар, мындай кичинекей кыздар барбы? Барбы кичинекей кыздар? Шустрый такой, быстрый. Барбы? Жок, кояйлы анын 10-класс го. Кичинекейлер барбы? Кичинекейлер. Жокпу? Эркек балдар барбы кичинекей? Чыгай. Кел, өкөңөр чыгып койгулачы кыздардын көзү. Кел, калпак кепка кел. Мына кел. Болду. Ушул эле болот бизге. Бизден Курманжан даткалар чыккан, Каникей апаларыбыз чыккан. Иди сюда. Азыр орусча. Азыр орусчаны кытайча көп билиш керек да, оңойрок. Нихау. Канчанчы класс? 3. Молодец. Бирөө болду, ушул элеби? Башка жокпу? Барды концертке келген, бирок сотка кырмай отурушат. Кудай таалам кулакты ошончо колтукка коюп коюш керек болчу да. Сен оны кулак менен угуп атчаттыр, колтукты жаап коюп отура берет эле да. Кыргыздарда бий бар болчу да, кыргыздар мына кийин эле бийлеп калды, кыргыз бий деп. Илгери лезгинка бийлеп жүрүшкөн, тигини бийлеп жүрүшкөн. Бирок кыргыздардын бийин байкасаңыздар, өзүлөрүнө окшош экен. Кыргыздар улак тарткан мынакей, оштуктарга мынакей улакты көрүп алып мынакей утуп, кандай жигит мырзалар бар, кыздар. Сен деле кара жоргон экөөбүз бийлеп береличи, кыргыздар көбүрө бийлегенди билбейт. Макулбу? Кара жоргон. Поехали. Бар экенби кыргыздарда бий? Мына. Спасибо. Кийин эле ушинтип кала чоң кызым. Сотка чыкканда шайтан каникулга чыгып кетти. Интернет, Facebook, Инстаграмдар чыкканда шайтан полный пенсияга чыгып кетти. Болду биягын өзүлөр разберитесь. Ошон үчүн кичине алысыраак кармайбыз. Бүгүн концерт, бүгүн жакшы көңүл. Алдыңыздарда жаштардын ар жагынан алып чыгып, космический голосу менен элдердин баарын тартып, жакшынакай кыргыздарда жок нерсени алып чыккан алдында болгон инибиз бар. Кыргыздар кээ бирөө көп чыгармачылыкка жакындап атышат, бирок бул инимдин өзүнүн ички дүйнөсү менен, эркектик жагы менен мындайча айтканда эң жакшы ырчылардын бири. Кыздар, жаштар барбы? Кой, жок экен жаштар. Апам кыйкыра албай калды. Бир атам менен апа төшөктө жатып, апа айтып калат, дете абышка сатакан кетейин, абышка карга бир жаш кезиңде кулагыма бирдеме шыбырап элеш. Эркелетип калчу элең кулагыман тиште келет. Тиштеп койчу. Десе эле кемпир туруп абышка кетип баратат дейт. Азыр келет. Кемпир, ай абышка качан эркелетип тиштейсиң десе, азыр тишимди кийип келе кой. Залда улуу муун отурат. Апаларыбыз отурат, аталарыбыз отурат. Мо дүңкүлдөктү болду, ушу менен музыка бүттү. Анткени адамдын нервин музыка алып коет экен да. Катуу сүйлөп, кыйкырган. Мына Ерлан Шүкүрбеков деген инибиз наша пивага залда отурган медик эжелерибиз, батыр апаларыбыз, энелерибиз ушуреки
Наша пиво менен кошулуп, Ерландын аты менен кошо. Бардыгы Ерлан Шүкүрбеков чоң рахмат. Бүгүнкү залды полный Наша пиво каржылап, спонсорство кылып, ушул апаларга дагы бардыңыздарды чакырган экен. Бир кол чаап коюңуздар. Ерлан Шүкүрбеков Наша пивосы менен. Болды. Эчким эчтеке деп ырдабайт. Дайыр, Добур, Мирбек, Атабек, Сатабек. Мен эле ырдайм. Ошон үчүн мен эчтекеси жок ырдайм. Бирок мен жана кыргыздарды мактап кеткендей, кыргыз болуп жаралып калганыма деп, миң Алла шүгүр Кудай. Кыргыз болуп жаралып калыптырбыз, кыргыздар. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, эч качан оорубаңыздар, өнүгүп өскүлө кыргыздар. Алга. Кыргыздарды Средняя Азия боюнча бардыгын чакырыптыр. Кылычты ким ойнотот? Бычак, кылыч. Кылыч. Десе, Япония дептир. Японистер болсо бардыгы билесиздер. Самурай, карате, парате ошактан чыккан. Китай дептир. Китайда кунг-фу, сунг-фу бардыгы чыккан экен. Ошонун баары тең чыгып, Средняя Азиядан жакшы бычак ойноткон жигитти тапкыла дептир. Өзбектерчи болбойт. Казактар вообще. Кыргыздар керек дептир. Именно кыргыздар өзгөндүк мырзакеден керек дептир. Барбы мырзакелектер? Керемет, эң сулуу эл, имандуу эл. Америкадан учуп келип 15 миллион берген экен. Бычак ойнотконду билесизби? Любойун тутам дептир. Айырып салам да мында. Бөлүп. Жүрүп кеттик. Грецияда эл көп. Өнөрүңөрдү көрсөткүлө деген экен японист чыгыптыр. Осада кепода ясада. Тадананагада йодада уйо. Йодо. Ширенкен асса күкүрттүн ичинен чиркей учуп чыгыптыр. Японист кынны бийодо. 1,5 миңге өлүп коюптур. Эл кыйкырык. Китай дептир. Китай чыгыптыр. Нихана чужини не вода. Сокулука токмоко тажожи не вода. Они на душу не во. Деп күкүрттү асса, күкүрттөн чымын учуп чыгыптыр. Китайс миңге өлүп коюптур. Кыргызстан чепкен калпак өтүк улактан ыймарганда. Курсакта бар. Не өлтүрдүңөр, Чымын черке кыргыздар анда өлтүрбөйт. Азыр мин дептир. Элдин бары мин. Грецияда аякта мин. Күкүрттү ачкан экен, ширенкенин ичинен көгөн барго жыгаш жеген. Учуп чыккан экен, бисмилла. Салган экен, ошо ойдон турат дейт, бак куртучу. Же түшүп калбайт, же өлүп калбайт. Эл сурап атат дейт, эй кыргыз, эмне үчүн сенин куртуң өлгөн жок? Десе кыргыз жооп берип атат дейт. Качан мусулман сүннөттөн өлчүлөдү? Рахмат. Гүл жок. Муну ала берейинчи, мага эмне? Яман. Club is the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Наконец-то! Кудай, алат экеме. Кудай, рахмат, сиздерге оштуктар разымын. Өлдү, бияктагылар кыйкырып атат. Миң сүйлөнгүлө уктуңарбы? Бер жактагылар
Бирөө мындай ыраазычылык деле минтип өткөн гүл болбосо да молодец жакшы бала экенсиң дегендей. Азыр бияктагылар буяктык экен да. Мен билип атамаз кимге берериңердичи, бирок мен азыр ушуну гүлдөй болуп, гүлдөйөз деп туруп, ушул чакыра турган иним алат болуш керек. Ушу Дайыр деген бар да, Исмаилов беле, фамилиясы да башкача бир. Исмадия Дадяров деп. Башкача эле ат койбойбу, Мына мисалы, бирсил рахмат, мен кубанычтамын, гүл эмне деген гүл. Рахмат, анда эмесе бардыгыздарга жакшы бир ырчыларды чакырып коелук. Ошол ырчылардын арасында мен тияга айтып атат, гүлдү бияка эмне мен бербейт дегиле мен. Рахмат. Рахмат, разымын. Миң Алла шүгүр, Кудайым, силердин таазым бересин. Менин жан килим даяр болуп калды окшойт, Байкадыңарбы, мынан чет го. Konbayke жүрөөн чүрүп койдуңуз. Ала кеттиң. Баланы эмес гүлдү. Шок. Апаптап коюң, эми жүрөөн чүрүп койдуңуз. Ойго тура кой. Бүгін атаң со, апаң айлығап келді, бара ғой. Ойғон! Сенің кішінеке кезің оқшашкин. Жүрөөн чүрүп. Ушундай страшный адамдарды көрдүң беле? Өмүрүңдө ушу биринчи анын акыркы жолу болсун, Абайла. Кудай. Кийинки аткарыла турган чыгарманын ырдардан мурда айта кетчү нерсе, айымдарды Кудай жаратканда эркектердин айырмаландып, тарынчак кылып жаратат экен да. Силер болор болбос нерсеге айымдар расып тарынат экенсиңер. Мисалы үчүн бизге вообще сезилбеген нерсе силерге тоодой көрүнөт экен. Чын фантазияңар күчкө. Мисал келтирейин, түшүнбөгөндөргө. Күйөөсү менен аял үйдө болбогон эле бир нерседен пикир келишпестик болуп кетип, экөө урушуп кетти. Анан мырзалар кандай? Урушкандан кийин эркектер ушуга теңелгенден көрө деп туруп эшикке чыгып кеткен адаты бар го, туурабы? Аялдар. Ооба дейт. Билет. Анан буларга жакты сахна. Тосолуңуздар. Келечектин эл артисттери. Мен ушунча жылдан бери сахнада жүрүп, ушунча сахтага умтулган балдарды көрө элекмин. Мен кете берсе окшойт. Кудай. Атенең барбы? Kaç. Kaç kilit kaç. Kilit kaç. Kaç. Mas bolbой эле коюң. Күндө мас көрөт окшойт.
Bu balдар силердики же драм театрдыкы? Концертті кетсем туралы келге балдарды алалы да концерт уланталы сонун гүлдүк үйгө барганда илеп алсак болду дем. Келге концерт уланталы. Жанагы жерге келдик. Күйөөсү менен аял урушканда бая аялына тоодо көрүнгөн нерсе эркек эшикке качып кетет экен. Эшикке чыгып кетип атканда эшик белгиле случайно атайлап эмес, случайно кээде терс деп жабылып калат, кээдечи ар бириңерде болот, жөн эле өзү тийбесең деле өзү терс шамалга же физически бир бала болуп кетеби, короче терс деп жабылып кетет. Ал терс эле кетти күйөөсү. Аялы үйдө идиш жууп атканда жанагы терс башкача болот экен да. Идиш жууп атканда терс дейт экен. Жөн эле терс болчу, болбосомчу. На тебе ошо күндөн баштап мына эки каш биригет. Анан аялдардын таарынычы башталат. Таарыныч эмнеден билинет айтайынбы? Тамак кылганда түзү кем. Түз албай койупмун дейт. Аш кылам бүгүн деп туруп, былчытып, шөйлөн алып келет. Соосун көп коюп койупмун деп. Чай берем деп атып, жөн эле кандай чай десем болот? Бизде Ошто апам мен кичинекей кезинде бар чай дамдап келчи деп келгенде кайнап элек бир жака шашып атып, баягы чайды куяга алып апарып берсем, бир баланын сийдигине окшот дейт го. Туурабы? Ушундай сөз бар, аттын сийдигинде эмне деген чай дамдагансың деп. Ошондой чай 3 күн ичебиз. Неге айтайынбы? Мен үйлөнүп көрдүм да, ага чейин билбейт болчумун. Башыман өткөндөн сездим да. Бир күн эле үйдө жатсак, нантет. Өмүр айтпаган сөздү айтып атпайбы? Жан дейт. Анан тынчылып кеткен. Десең. Мына өтүк сонун экен дейт. Алыстан келишет турбайбы аялдарчы? Биз болсо мынаны алып бер дейбиз го сразу эле. Булар алыстан баштап экен. Карасаңыз тегилеши свети сонун экен дейт. Жакшы экенсиң. Мен алиги шубама сонун турат да дейт. Не өтүң бар го десем. Ал пальтого да дейт. Чын? Мырзалар бизде мындай да. Мисалы үчүн мен сахнага эле мына жылтырак бирдемкелерди кийип бул сахнага эле жыл сайын тиктирбесем, мен деле обычный эркектерге окшоп алган өтүгүмү 3 жыл кийем. Спортивка, классика, любой мен. Туурабы эркектер? Айымдарда башкача турбайбы? Пальтога отдельно, курткага отдельно, шубага отдельно. Туурабы? Анан ошондой күндөрдүн биринде досторум айтат, башынан карма, жок дегенди үйрөн, жок деп айт десе, мен дагы баатыр болуп, жок деп саламбы? Баягы 3 күн башталат. Тамак, тузу кем, шөйлө, шылдыран бир баланы берет. Анан эмнеге тарынганын эч билбейт экенбиз айымдардынчы. Өзүнчө эле бир нерсеге тарынып өткөсүңөр. Да бир кичинекей бала келип кеткен, көзүнөн көрүнүп кетти. Чоң рахмат, ардайым бар болуңуздар. Анда эмесе Жайлоға келіп ал, бұрдайсыған. Жайлоға келіп ал, бұрдайсыған. Атқаны қалды, таңдағы абыра ұйқым қанбады. Жайлаудан ұйқым қанбаса, қаяқтан қанады ананы таң. Театр қылып ешетті білем, алдым бардың, қойдым бардың, үркітшіп. Киген киімінің де көбетесі бір шымдықтай бұлар. Галифешім кигенсіп. Аласы тісе де бұл жерде жүрет, тұшап. Таңдың осы бұрай. Илгері чоңдорды жайлауға келіп бізден деле бір қабар алып қой соңыр болу деп атып, тіліміз тешіліп. Ешкім келші мәселе? Азыр жайлау, чоңдордан жайлау бошауға қойды таңдың осы. Жақшына қайлы қымызымыз течіп, етіміз течіп, өле жатсылық. Süt içkendigi ойлап таба қалды білбейм алдың ғой туған. Süt içip atат елдің барылы. Емчектегі бол адам мешметерлеп, süt içedik. Ай,
самал issең болот дарылыкка, кымыз issең болот. Süt bolboyt desem de bolboyt. Bolgonu эле ичиң өткөзөт дедим. Канча айттым болбойт. İç ötse meyli de öyle sütünü içecek. Yürüyecek dışarıda süt içe öyle. Kutulda düşüyor öyle. Gerdim barım bulgaşı öyle. Kayda varsan taygalanasın şulardan. Geçen günü bir önü bir teyip cöğürttür. Ölüp kalayasta varan. Esine geldi. Akşarangda oturup. Soğulukkanda suradım esine gelgende. Beynin arkasında ne yapıp duruyorsun temsellep desem. İyiyim Allah'ın degemde. Deyim kudar var o. Halim ne apan bile dedim ben. Apan bile. Ayalın bile kudar var o. Ölpürasın bile oturmayıp bile. Sağa çaktı desem. Siler duvara kılbayla iyiyim Allah'ın degemde. Tanıdın olsun. Jalan üç yerde de bar üç yerden baştalat da üç yerge gelip alıp. Timile kültürünü olup gelişet gelgende timile. Salamatsızdarvı dep, salamu aleyküm de dep de aytpayt. Timile salamatsızdarvı. Bir gelimçegim ököz, İsalı balalık dep, süt içeli dep geldi gilek deşim. Apay kızın eken desem, gelimçegim bir dep koyam ben. Desem, bu işte papaşa men degen yaşmın dep, adam var. Anam bir cumadan giyin baştalat anan. Oy şimşükler, oy ayaldar, kantıp tağavalat bilbeyim de tam var. Jetip gelet anam baştalat anan, konsertni görüp al. Çaştaşı uç yerden, tam var ağzıldaşkanda janına kişi çıdap tura albayt koçurken. Alarga koşulup menin itterime de Kuday verip koyat. Alar kaptaldan çıgat, anı tuğravanan eşekler kıyıkırat, aaa devanan. Jaylo sızı çuğle olup jatıp kalabız da. Kimisi kaysa gene bilmey. Kimdi kim gördü. Bir civay tam bastı olup jatıp kalabız. Bul baş dalaydı görgön başta. Dalaydı görgön başta. Hey, soğuşka bargan başta. Bu degen hey. Ne kılatı? Ama işembeye yatışa tayo. İşembeye karabatasın araya soğuşka suda barmak biledi. Şuntip gügüzesün aray. Men soğuşka varmasam sizler şurada oturat bilinir ya. Men soğuşka bargan üçün oturasınlar şurada hırsınlar var eken. Men soğuşka varmasam jürmöksün arayın bıçakta. Kandik yok dese, aylan yok dem. Kaçan? Kaçan barmağılım? Soğuşka 41-yili bargam, soğuşçı azamat bargam. Anda da jön bargan emesmi, Stakam öz çakırgandan bargam. Staka? Kim bilmegili? Stalin. Bizden tuşlar Staka dep koyabız da. Sen özü çakırgandan bargam. Sen karaçı kuka gelbesen bolmay kaldı. Olardyň kılıp atkanyn karaçı degenden bardım ben. Kayakka barmagylym? Staliningradka baram da, Stalin çakırıp atkanda. Anan kelesi oda bolup Leningradka ketip bolmak bolam. Stalingradka bardım. 41-yil. Niye? Ana aytsam jalagı Jambul degen kelesi oda dosum bar, mintet. Kuka deyt. Senin şu jinin jaman ele, açuğun jaman ele. Barganda ele tatıratı bile nemislerdi kıra başladın bu je. Tandap birden atıp attın bu deyt. Tamam gördü böyle. Tandap birden atkanday nemislerini koroda koy bile. Ulan semisinen atkanday. Tamam. Kırmakta örsün kırılıp kalacaştadık. Çın. Dırgı ayaktap kaçıp sönedik. Artıka kaçasın lan. Astıka da kişi kaçmak bile. Kayakka da koy. Öksüköçe men kaçıp baratkan ekemine taң görürsün. Hey, 2 cuma poyis bilen bargan joldu 2 günde basıp öttük koçerken. Öksüköçe men aldıda baratam da taң görürsün. Panikör canım. Bir malda gözümde asıp karasam bile karabaltaga gelip kaldırırız. Kayra tartmadım bu. Kıra başladım. Hey, kırmaktı görürsün emne içip emne jegenibizdi, emne koyganibizdi bilbey kaldık da. Başa ayak ustapbay kalmadı. Men joldan gelet bir jolu alma jep atam. Jep atsam ele gözümden yaşım toktobayt. Kuday urdu dep koyum. Atsam da toktobayt. Gözümdü çukup koya jastadım. Kaşay kıldım. Dagı ne jamandыкты baştagan atasың dep. Үйдөгүлөрүм аман esem bolsa eken dep koyum andan da. Görse piyas jep attırmın da. Kayakta kalma. Bak korkağımda kişi bayqabay kalat eken da.
Аны айтсам тиги Абдулда келесип айтат, не нарынгама алма өспөсө жей бердиң да деп жаман айтам. Аны токтогулун толугунда эле тоголонуп бушуп аткан. Дагы жакшы мен убагында байкап калдым. Болбосо токтогулдуктар согуш бүткүчө эле пияз жеп жүрүштү. Көздөрүнүн жашын көлдөтүшүп эле. Эй, согушка барганда эмне кылдың дебейсиңер? Согушка барганда жыргал эле меники болду да. Стакем өз чакырып атса, мага эмне? Эй, жалгыз кара башыма целый самолетти айдатып алам десең. Это эркебин. Найды каалашымча петролиумдардан куюп алам атаң бара. Жаныма 2 бала салып алгам кошо. Карта ойногонго эрикпейин деп. Эми картанда шумдук ойнойм го, чиркин. Ой, экөөнө колгап сатып берип койгом. Бак көп утулуп атып, кайра таратып атып, колдору жоорубасын депчи. Эртеден кечке самолетти апапак булуттардын үстүнө коюп коюп атаң бери, кечке карта чабышабыз атаң бери. Bir günü kart oynap atkamız, ben Tuzka jetip kaldım bilem, ya Karolga jetip kaldım bilem. Alar 6'dan çıkaylık bolsun. Negizi men 6'dan çıkarmayı utam da şunday bir emeğim var da taң barım. Anan, kuko silerin ayılın üstüne gelip kaldık dedi. Koyçu desem, ana. Bak kalpakçan kiçineke öyleni görsettin. Tığına deyip yerde kiçineke görünüp kalatken de dedim. Bismillahirrahmanirrahim bir bala. İki kolun çöntüğünde salvalı var basıp etip kaldı. Баягы мен чоң энем бар болду экен, мени баккан деп карап атпайм. Карасам кибире эшиктин алдында ийгирип отурат. Байкуш өлбө, келем деп өтүп кетпедимби ушу. Бир түшүп учурашканга убакыт жок да. Азыр тиякта кан кайнап атса мен түшүп отуруп алсам жакшы болот. Нан таштап коем деп көнүп алган жарым бомба таштап алып, айылды кырып ала жастабадымбы? Жок. Жарылган жок мен. Шамдага элем да таң бар. Шамдага жаным еңип түшүп бараткан бомбаны илип ала коюп Германия кыргытып ийбедим. Таң жанга күч келген үйдөн Германия кыргыттым го чиркин. Андайын билгенде үйдө эле отура берсем болмок экен, барбай эле. Алып келгиле бомбаңарды деп ула мыргытып берип коюп эле. Таң. Согушка бардыңыз. Эмне үчүн элге тийген ок сизге тийген жок деп атышпайбы андан да? Бирөөнүн чын эле согуш жаман болду. Бирөөнүн колуна тийди, колунан ажырап келди. Бирөө бутунан ажырап келди, бирөө көзүнөн ажырап келди, бирөө мурдунан ажырап. Кээ бир кишинин ажыраган жерин айткандан да уяласың да. Эми окко эле жок экен, уят жок экен, ок тие берет экен да калган жеринечи. Анан сенин үчүн өлбөй келдиң дегенде сөз болобу. Жан болуп ушинтет да, ойлоно. Эмнеге өлбөй калдым? Ölmөгөлөм, ок тийбесе, ажалым жок болсо келдим да десем, жок эмне үчүн деп элесин да. Кудай ырбады, мен эмне келесо билем, элдин баарын өлтүргөндөн несиндесин деп атса өлүп калган. Андан көрө мындай сурабайт беле десең, мындай силер деле сурабайсыңар, мындай эмне үчүн ошончо жайнаган октун сизге тийбеген себеби, секрети эмнеде дебейсиңерби? Анча октун мага тийбеген себеби мен айтып атам го, шамдага элем да. Ушундай шамдага элем да. Ушундай буйтач эле моктордон келет моктордон ушундай. Мен элчилеп окопко деле жатчу эмесмин, жүрчүмүн ушу окоптун кырында эле ары бери басып эле ызырынып эле, на стреляй гад деп эле. Байкуш немистер татыратып атат. Мен турам. Келаткан окторго көз салып, ошо кайсынысы биринчи келет деп. Анан сактыкка кордук жок деп 1-3 метр калганда жакшылап карап коем, каягыма тийген атат депчи. Анан эгер башыма тийген атса деп коем. Өтүп кетет. Бутума тийген атса деп коем. Курсакка тийген атса деп коем, бияка тийген атса деп коем. Ушинтип атып октордун көбүн мен түгөтпөдүмбү? Аягында караман чатпай да калышпады. Бесполезно дешим. Октун малекетин алсын деп коюшат, тейт атам. Өстөрү аталбай жатышып. Согуш кыйын болду. 5 этаж зданияны эле 5 ай талашып согуштук го чиркин. Ушундай здания, евроремонт, ушундай. Bir günü немистер üstünde, biz астында, bir gün алар астында, biz üstünde. Ушундай эле, сен экөөбүз эле, көзмө-көз эле атышып аттык. Кыштыр жайдыр, колдон автомат түшпөйт, татыратып, да ушундай атышабыз. Кечинде ошол атышып аткан жерге эле жатып алабыз. Томурайып, аяктагы төшөк. Кыштын күнү дагы кран чилдеде ошол жерге жатабыз. Мен кышында үшүгөндө немистердин коюнуна кирип барып эле жатып алчумун. Чын? Өлөсүң манан.
Алар дагы ушундай жалакай болушат экен. Охи деп эле келип эле атасынан калган сүлө экөөбүз кучакташып жатып алабыз. Эртең менен ойгонгондо көз тушалай калып эле кайра эле атыша баштайбыз. Аны айтсам Абдылда келесип айтат. Ошо колуңда жатканда эле штык нож менен бышып эле өлтүрүп салып айтып элең. Келесип ата. Аны өлтүрүп алып анан өлүктү кучактап жатамбы? Аны өлтүрмөк турсун ачынып калса жаап коюп атса биякта. Согуштан немистер утулган себеби өздөрүнөн кетип калды. Биз деген немис эли убакытка такпыз. Ар нерсенин орду болот, учуру болот деп келесип алар. Саат 8-те кишидей болуп чабуулду башташат да саат 12-де обед деп жатып алышат. Кырып салабыз, та-та-та деп өздөрүн кырып обедтерин ичип алабыз. 6-чы демалыш күнү выходной деп жатып алып атпайбы? Кол менен кырып атак булду менен, муунтуп эле оккоратпай эле мына. Думуктуруп эле, чогултуп эле, тирүүлөй эле, аңгалпар эле көм аттык. Тур деп эле жетелеп барып эле, тур эшикке чыгып келип жат деп эле жетелеп барып эле көм. Согуштун аягында 5000 немис менен жалгыз өзүм калдым го чиркен. 5000 немис жалгыз өзүм. СССР боюнча. Кетирбейдим үйгө, пара бергиле. Шүтүп чочутат койдум барын. Кетирбейдим, катын балаңарды сагындыңар, бар кеткиле деп. Бир казак досум мен да калам дейт. Түмүлө. Челөгөн батыр эле бирок мен да калам көкө. Мен да калам дейт. Кой дедим. Сен октон көп буйт аялчы маселең бөөдө өлүм болосуң. Андан көрө шешең маңдайына барып, эл журтка 9 майды жеңиш күнү деп жарыялап парадка даярдана бергиле. Мен буларды кыра коюп, аркаңардан барып калам дедим да. Ошондо баягы казагым өз айлага айткандай жылаган боюнча кетти го чиркен. Айналайын күкөбай ата көр деп кетти. Ошондо күкөңдүн атканын көрүп алып, ушундай атам. Ары бери басып жүргөндөрүн дагы күндүр түндүр атам баласына карабай, баласын кошо. Астыңкы ятка келгендерди күндүр түндүр атаматаң түн ичинде дагы ширеңке чагып алып ушундай атаң. Уктап атканда дагы басканма жуктап калам. Тиякта окко урунуп өлүп атышат. Мылтыгым кып-кызыл болуп эрип баратканда карга пыш деп басып мустатып алып атам. Кар жок жерде уялбай эле ары карай калып эле жерге кое калып мустатып атпадымбы? Уялып отурсаң жерден уялган боюнча өлүп каласың да. Уялганың немистер билип коймок болот. Атып салат. Монтип өлүп калсаң жакшы уялып. Айтчай. Мен мынтыгым ерип кетпедиби? Момдай болуп калбады. Момдай болуп калбады. Кар жок. Же пиво ичпесем, же наша пиво келбесе, же гасты жок. Кайра жакшы экен. Окоптон чыгып отуруп эле, отуруп алып. Бурустардан жакшы да. Сүйгөнүмдү бир сыйра эстеп бүткүчө көбүн кырып салыптырмын. Ошентип 2000 калды. Жеткен закилери чүмчүктөрү калыптыр. Окоптон чыкпай койду. Аткан жокмун. Атканда эмне? Огуң мынтип барып мынтип тиймек беле. Айлам кеткенде тете тигил асманга атпадымбы? Ээн эле асманга аткылап.
Неге деп айтсам. Бak düşünsеңер, ок кетет да, кетти. Анан ошо боюнча кетип калмак беле. Кайра келип төбөсүнөн тийип атпайбы. Байкадыңыз? Егер жакын болсо тикерээк атам, алысыраак болсо жантыгыраак атам, бүт эле тийип атты батыр баары. Бирок өлбөйт экен. Ок күчүн жоготуп коет экен. Өлбөй эле ой деп эле. Анан кой дедим, буларды окуйлатып отурамбы? Күндү карасам да аз калыптыр 9-майга калып болбойм кой. Эртерээк кырып жолго түшөйүн дедим дагы. Эмне кылсам дедим дагы. Багы кышында чогуу жатып жүргөндө көбүнүн атын жаттап калгам да, билем да. Аларды эстедим. Мынтыкты түстөдүм. Ташка коюп алып чоң таш менен. Анан Ганс десем, я дейт, мия деп тадакатып коет. Генрих десем, дейт, ма деп анатып коет. Унгапук десем, мен дейт, гаң деп атып коем. Проверка болуп атат окшойт, деди окшойт. Аңгыча жерди карасам бир кагаз жатат. Кудай жалгап карасам, немистердин исписи ол. Жарыкка карап коюп алып аткылай бердим. Баланча дадаң, түкүнчө дадаң, бастанча дадаң. Ушинтип кээ бирөөнү атайын десем ото албай калат. Чыкы деп. Отура турчу, анан атайын деп коем. Ушинтип атып, аягында Гитлер менен Гиммлер калып калды. Гитлер десем да чыкпайт, Гиммлер десем да чыкпайт. Кайра чыкпаган аскерге менин амалымды үйрөнүп алышып, кайра уялбай, командор деп койшот. Айлан кеткенде күлөтүгү жалгыз отуруп алып күлгөн жаман экен, окопто жинди немеде. Күмөндөр жок, сууга кеткен десем, каяка дейт, сайга десем, Гиммлер сайды көздөй чуркап баратканда да. Сайга жыктым аны. Сүйрөп салдым экологияны буспасын деп. Анан Гитлерин сайрады го чиркин. 3 күн сайрады, күн түнү. Ойгонуп атсам деле командор деп атат багчы. Түнчүндүктан ойгонуп кетсем деле командор деп атат Кудай күнү жетип. 3 күндөн кийин кадимкидей безаксен күмөндөр деп калыптыр. Эртең менен турсам эле күмөндөр дейт. Күмөндөр чакырган ким ай десем эле. Хайл мен деп чыгартып татататтым. Ошо ойдон. Кетейин десем чөптүн башы кыймылдайт. Кандык окут десем. Күмөндөр байке, не стреляй дейт багчы. Стрелец байкуш экен. Бас жүрүп кеттик деп. Кийимимди берип бир сыйра. Мен башканы кийин, алда көбөтөң менен биздин келе солор сени атып салышат деп. Кийим кечемди көтөртүп алып астыга салып алып анан. Тигине койдум баары каттап кетти силер менен. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген жана эл артисти Күмөндөр Абылов колчалар. Сахна падышасы Күмөндөр Абылов колчалар. Ушундай биздин кыргыздын кылымда бир төрөлгөн чыгандары бар болсун, анда болсо келгиңиздер, урматтуу туугандар. Кайрадан эле жакшынакай күлкүдөн кийин сиздерге тамашалуу ыр дестени тартуулап коюуга уруксат этиңиздер. Астыңыздарда кайра эле Мисс Кыргызстана мен. Сөз оон жазган биздин алтындай агабыз Бек Борбиев агабызга таандык тамаша деген ыр дестени кабыл алып коюңуздар. Чоң ырдаса кандай болсо, ош барбызбы? Шаңгырак. Sözügü Udulsunlar jigitler Süygün kızdın aldında Duduksular jigitler Doğu düşüp kalganday Жалгыз жүрсө сөзү жок Достор болсо жанында Кудулсуңар жигиттер Тамаша, бул тамаша Чындыгына жараша Тарынганга себеп жок Турмуш өзүн тараса Тамаша, бул тамаша Чындыгына жараша Тарынганга себеп жок Турмуш өзүн
ardından büt bardığın unutup boyluk bolğon jigitler. Tamaşa bu tamaşa çındığına jaraşa darınganга sebep çok durmuş özü tarasa. Tamaşa bu tamaşa çındığına jaraşa darınganга sebep çok durmuş özü tarasa. Hoşbarımız bana geçerdiğine oturalım. Çok ırdaylı kaleki. Tamaşa bu tamaşa çındığına jaraşa darınganга sebep çok durmuş özü tarasa. Tamaşa bu tamaşa çındığına jaraşa darınganга sebep çok durmuş özü tarasa. Çok rahmat, çok rahmat. Adamıza келгиздер, урматтуу, сүйүктүү, кадырлуу бүгүнкү биздин ыр күлкү күйөрмандарыбыз. Жашнакай алтындай убактыңыздарды аябастан бүгүн мынакей 2,5 сааттан өтүп кетти окшойт. Ушунчалык колдоп, коштоп өзгөчө ушу жерде аксакалчан аталар, ак жоолукчан апалар, улуу муундар көп келип бизди колдоп келген үчүн сиздерге терең ыраазычылык билгизебиз. Жаштар биздин улуу муунга бир дүркүрөтүп кол чаап коюңуздарчы. Акыркы жылдары улуу муундар концертке келбей калышты эле. Бүгүн ушунчалык көзүм сүйүнүп, өзүм дагы сүйүнүп, бардыгы сүйүнүп атабыз. Бизди улуу муундар алтындай ата апаларыбыз колдоп келген үчүн сиздерге дагы бир жолу жалпы жамааттын атынан терең ыраазычылык билгизебиз. Биз сиздер менен коштошпойлу, анткени биз Ордолуу Ош жергесинде эртең дагы бүрсүгүн дагы сиздер менен чогуу болобуз. Бүгүнкү келгендер эртең эс алып туруңуздар, үйдөгүлөрдү жөнөтүңүздөр, кошуналарды жөнөтүңүздөр. Анткени эртең дагы концерт майрамдык маанайда сонун өтмөкчү. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Майрамыңыздар менен.